Салам алейкум, кандайсыз? Умур ибадаттарыңыз кандай өтүп атат? Дослордон баштасак кандайсыз? Assalamu alaikum. Kudayga şükür, tova kılabız. Şu bala çakalar menен umura gelip, jakşı paygambar жүргөн жерибизди кыдырдыk. Anan Allah Taalamdın үйüne bardık. Ушинтип зыяратарды өткүзүп атабыз. Бардыгы жакшы, ден соолукта чыгың. Күткөн күн келип 17 март күнү умра сапарыбызга жол аттандык. Деги эле бул сапарга сизге ким себепчи болду? Кимдер аркылуу ушул умра ибадатына келип калдыңыз? Мен эң улуу балам себепчи болду окшойт. Эң чоң ролду. Анан кийин өзүм үй бүлөм, бир тууган эжем, бир тууган карындашым, жолдошум өмүрлүк, улуу балам. Ушулар себепчи болуп бардыгыбыз Кудай деп артыкчылыгын сезип, насип буйруп, орозонун биринчи күнүндө отурабыз. Меккеде орозо кармоо бул өзүнчө бир чоң жакшылык болуш керек. Кудайга шүгүр. Сапарыбыз жол алып 19 адамдан турган команда менен бул жака келдик. Анын ичинен 6 күндөй убактыбыз өтүп кетти. Ошол күндөргө бир токтоло кетсеңиз. Албетте, биринчи биз Кувейт мамлекетине келдик. Жакшынакай кичинекей мамлекет, өзүм ушунча өнүп өскөн экен, элдери да бардыгы жакшы экен. Биз да ушул Кыргызстанга, ушул мамлекетке теңелсе деген чоң ой пайда болду. Алгач ошол Мадина шаарына келдиңиз. Ошол Мадина шаарынын эли кандай экен, калкы кандай экен, жашоосу кандай экен, замзам суусунан ичтиңиз? Насип буйруп, пайгамбарыбыз жаткан жер, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын көмүлгөн жери, ушул жерде ал кишиге өзүбүздүн кичинекей мамлекетибизден салам айтып, анан бардык дуаларды келтирип, ой тилектерди айтып, жакшынакай ийгиликтер болорун айтып, элибиз, журтубузда жакшылык болсун, мамлекетибиз оңолсун деген дуа тиледик. Анан Мадина шаарынан Мекке шаарына келдик. Мекке шаарында умра башчыбыз айтты, башыңарды жерге салып тургула, качан гана ошол Каабаны көргөндө дуаларды кылгыла деди. Эң эле алгач сиз дуа кылганда эмнелер оюңузга келди? О Аллахым, ошо Аллахымдын үйүнө келгенибизден биринчи башы жерге салганыбыз, Аллахыбызга таазим кылганыбыз себеби дегенде биз аны бизди көрсөтпөсүн. Биз аны тике карай албайбыз. Ошон үчүн кубанычтуу. Анан эң чоң маселе ушул бүт аткарган дуаларымды, ой тилектерди ошону кабыл кыла көр деген сыйынуу болду. 67 жашка келдиңиз. Эми айтсаңыз, ушул 67 жаш сиз үчүн кандай болду? Эмнелерден сабак алдыңыз? Эмнелерди кайталоого аракет кылдыңыз? Кудайга шүгүр, Кудайдын буйруган жашы. Мен кичинекейимде ушу чоң ата, чоң апаларыбыз, тайнелерибиз динчил адамдар болгон. Алар болсо ал убакта Советтер Союзу болду. Алар катышып, ушул бизге Тараска жакын Жамбыл шаарына барып, ошол жерден мечиттерге барып, жума күндөрдү ошол жакта өткүзчү. Анан кийин аябай тыюу болчу. Өтө мындай эркиндик жок болчу. Анан Кудайга шүгүр, алхамдулилла, ошол ата бабаларыбыздын, тайталарыбыздын бардык тилектери азыр орундалып жатат. Анан ошого да тооба кылабыз, шүгүрчүлүк кылабыз. Айтсаңыз, эми Меккеге келгенде коркуу сезими сизде болдубу? Мен себеби дегенде экинчи жолу келип атам. Ошон үчүн коркуу сезими мурун болгон, азыр болсо кубанычтуу гана сезим менен ар бир жерде барганын, ар жерде эстеп калуу эңсөө менен келдик. Анан ушул бир жакшылыктарды тилеп, бала чаканын, достордун, жакшы саналган адамдардын, коллективимдин, жамаатымдын биргиштеген коңшу колоңдордун ошонун саламын алып келип туруп берип, кайта бир жакшылыктарды самап, ошолордун да тилектери орундалсын деп, менде кубанычтуу гана сезимдер болду. Кудай буйруса, кийинки умра же ажылык сапары насип болуп калса, кимдер менен келүүнү насип кылып жатасыз? Албетте, бул бардык ар бир мусулмандын эң сөзү насип буйруп, эгерде
болуп калса, жакшы адамдар менен динди түшүнгөн, урматтаган, сыйлаган, келечегибизди кең ойлогон адамдар менен келүүнү эсептелем. Бир жумадай убакыт бул жакта өтүп калдык. Кыргыздын тамактарын сагындыңызбы? Бир аз кыргыздыгын албетте сагынасың, бирок булардын да тамагына көнүш керек. Себеби дегенде буларда аябай көп жакшы экен, жакшылча жемиштер, анан албетте өзүбүздүн сагынабыз, бирок булардыкына көнүш керек. Азыркы убакытта насип буйруса өзүбүздүн жейбиз. Эркектердин көзүндө жаш чыгуусу сейрек кездешет эмеспи? Деги эле сиз ушул Медина жана Мекке шаарында келгенде бир көз жашыңызга бир жаш чыга алдыбы? Медина шаарына келгенде пайгамбарыбыздын кабырына барганда көзүнөн жаш чыкты. Анан Мекке шаарына кирип келатканда да, лабайк айтып атканда да ошол жерден көзүнөн жаш чыгат экен. Себеби дегенде терең сезим, жогорку сезим, адамдын болгон жакшылыкты тилеп, эң сөзү ошо орундала тургандай сезилип атат. Умра башы тууралуу айта кетсеңиз, кандай кызмат кылып атат? Кемчиликтер болсо ошолорун оңдогонго, сизге бир өзүнүн кызматын кылып жатканы тууралуу айта кетсеңиз. Эми умра башы өзүм балам болгондон кийин бирдеке деп айтышым оорураак, элдер өздөрү айтышсын. Себеби дегенде алхамдулилля ушул Кудайга шүгүр жакшы. Эми сизден эркин микрофон болсун, жалпы эле кыргыз элине, коомчулукка бир кайрыла кетсеңиз. Балким ошол умрага келе албай жүргөн сиз курактагы досторуңуз, сиз курактагы жүргөн сапарлаштарыңызга бир өзүңүздүн кайрылууңузду айтып, ушул умра ибадатына келүүсүнө бир себепчи болсоңуз. Урматтуу мекендештер, мен силерге кайрыла турган сөз, Кудай насип буйрусун сиздерге да ушу Медина, Мекке шаарын көрүп, туюп, түшүнүп, пайгамбар жүргөн жерлерди көрүп, Алла Таалага сыйынып, анан ошентип Кудайга тилесек, мамлекетибиз алдыга жылып, бизде жанагы кылмыштуулук, жаман сөздөр, жаман көздөр, сойкулук, булардын баардыгын азаят деп ойлоймун. Себеби дегенде ошол жерде бир мен болгон бир мамлекет бар, Малайзия деген. Ошол жерде улуу кичи дебей баардыгы Алла Тааладан жакшылык сурап, мамлекети жалаң оңолууда. Ошон үчүн булардыкы да ушул араб мамлекеттеринен көп нерсени үйрөнүш керек. Анан өзүбүздүн жерибиздин кооздугу менен, биздин суудун кенендиги менен буларга да биз көп нерсени үйрөтүшүбүз керек. Ошон үчүн жалаң ак калпагыбызды башыктан түшүрбөй, кызыл желегибизди желбиретип, адамзаттын астында, Кудайдын алдында, айрысынын алдында динге кызмат кылып, жакшы жүргөнгө, адеп-тиликке үйрөнгөнгө үндөп кетет элем замандаштарымда. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Кудай буйрса, ден соолукта болуңуз, өмүрүңүз узун болсун. Дагы ушул умра ибараттарын, ажылык ибараттарын аткарууну насип этсин.